Абай, Бектур эмне болду сага? Эчтеке. Эчтеке деген эмнеси? Айтпайсың эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Сен жөн эле мынтип бурчуп айт элең, бирөө менен уруштуңбу? Жок. Шымың арылып калдыбы? Жок. Жыгылдыңбы же? Жок. Сүйгөн кызың башканы жакшы көрүп калыптыр, Самат байке жок. Айтпайм мен эчкимге, айта берсең. Мен сиз берген 20 сомду жоготуп алдым. Ой, ошого да кайгырасың мен ушунчалык. Мен ага кайгырбайт болчумун. Анан? Байке мен кайра түшүп калайын, жол кирем унутуп калыптым. Ой, отура бер айжасың. Эмкиди унутпай жүр, акылбы? Ошентип маршруткадагы элдин баарына уят болдум. Эми эл деле түшүнөт болуш керек. Билбейм, маршруткада акчам жок, аябай уят болдум. Эми сизге жыргалда дайыма машина менен жүрөсүз. Каяктан? Ал машинени айдаш үчүн агада май коюш керек. Акча керек. Акча. Салам ардактуу көрүүчү. Салам достор. Кыргызстандын бардык аймактарында бизди көрүп отурган көрманга салам. Интернет аркылуу чет өлкөдөн көрүп аткан достор болсо, аларга дагы салам. Эмесе, сүйүктүү көрүүчү, экранга жакыныраак келебиз. Эми анчалык жакыныраак келбегиле, көзүңөр ооруйт. Жөн турчу, мен сүйлөп атканда. Түз отурабыз, нары бери чуркабайбыз. Байпак менен чабышпайбыз. Элдин баары эле сен дейсиңби? Кыскасы, Баластан шоу программасына көңүлүбүздү түз буруп отурабыз. Эмесе, сизге бир гана позитив тартуулаган Баластан шоу программасын Бектурчук экөөбүз баштадык. Самат байке, сиз банкта иштесеңиз, Анан? Эми банкта акча толтура да. Мисалы сизге 5000 сом керек болуп калды дейле. Анан 5000 сомду ар кимден карызга жалдырап сурабайлы. Банктагы пачка акчалардан 5000 сом алып турсаңыз болот. Иним. Ошогу банктагы пачка акчалар деген саналуу да. Ал жактан 1 сом 1 тыйын кемисе, жооп бересиң. Алар деле бизге окшош. Самат байке, сиз артист болбой эле бизнесмен болбойт белеңиз? Анан акчабыз көп. Каалаган нерсебизди алып жыргамакпыз. Мисалы мен бүгүнкүдөй окуяга туш болмок эмесмин. Маршруткага түшкөндө бул чөнтөгүмдө акча жок болсо, бул чөнтөгүмдү алып берип коймокмун. Балки мени ар бир ташыган машина да болмок. Самат байке, сиз бир сумка толтура акча таап алсаңыз, эмне кылат элеңиз? Жөн турчу. Могу заманда ким эле 1 сумка акча таштап атат? Жок, эми таап алсакчы. Таап алсакпы? Айтсаңыз, Самат байке, бол. Ойлондурасыңбы? Мындай чоң акчага деген көбүрөөк ойлонуш керек да. Сиз ойлонгуча башка бирөө таап алмай болду. Тим эле. Сенчи эмне кылат? Менби? Мен деген башка өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй чоң парк курдурмакмын. Азамат. Ал парктан түшкөн акчага мектеп окуучуларын бекер автобустар ташымак. Дагы жетпейт да ал, жетпейт ал. Аттракциондорго араң жеткиздик го. Туй, Самат байке, таап алган акчаны дагы кенен пайдаланганга уруксат бербейсиз. Оюң жакшы экен. Сен чоңойгондо ишкер болуп, көп акча таап, ушул оюңду ишке ашыр макулбу? Мисалы сен
парктын ичине кирсең, пальмалар өсүп турса, парктын кире беришинде сени саба окшогон мартышкалар күтүп турса, сонундай. Мен интернеттен көргөм. Тоголук балонун ичинен суу менен зуулдап кете берет. Анан бир бассейн ичине барып түшүп калат. Мен буюрса парктын ичине сөзсүз ошондой салдырам. Достор, силер көп акча таап алсаңар эмне кылат элеңер? Сен эмне кылат элең? Балмуздак. Сенчи? Велосипед, жакшы. Сенчи? Анда сен ойлонуп тур, Ал эми бизди бул жакта дагы кичинекей достор күтүп жатат. Алар көп акча таап алса эмне кылмак? Акча тууралуу достордун оюн угалык, андан соң кайра ушул студиядан жолугушабыз. Баса, менин оюм рубрикасынан кийин Бектур жөнүндө Бектурдун кичинекей кезиндеги бир кызыктуу видео бар. Кызыктын бардыгы алдыда, достор. Андыктан башка каналга которуп жибермей жок, макулбу? Мен силерди көрүп турам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, жакшыбы? Жакшы, өз кандайсың? Жакшы. Кайдан келатасың? Оштон. Оштон келдиңби? Ооба. Сен фамилияң ким? Фамилиям? Эмне эле? Менин фамилиям Самат Эрк. Самат Ооба. Эрк Альбасо Кесфоне Каркатирио. Ооба, ошондой. Канчадасың? 5ке чыгам. Боюң канча? Чирек. Каяктансың? Бакамайлык. Ушундай чачын соңуп жасап келген кыздын аты ким эле? Бизде ондой кыздар жок. Жөн турчу. Кантип бошто сулуу кыздар көп го. Аделе. Бирок ал жакшы окубайт да. Силерди конокко чакырайын деп атканбыз. Конокко чакырайын дедиң беле? Не кылып коноктойсуңар? Кой союп. Атаң ошо койду Бакамбайдан союп туруп эле салып жиберсе болобу мага? Жок, ооба. Ала тоого кыргыз кондо, айналы темрүт болгондо. Ак тойлук айналып, арам барбы түбө койгонго. Биткегин, бомбарың тен. Бакамбайда пил барбы? Бар. Жирафчы? Ал Африкада. Маймыл барбы? Бар. Бакамбайда барбы? Жок. Оштон Бишкекке чейин канча сом болот? Оштон Бишкекке чейин 1000 сом болот. 1000 сом? Бакамбайга барганга жол кире канча сом? 11 сом. 11 сомбу? Бир койдун баасы канча сом сатсаң? 11 сом. Бектур, эми сен чоң жигит экенсиң. Мен сага мындай чоң балдарча, чоңдорчо суроо беребейинби, Уруксатпы? Уруксат. Жакшы. Бектур, банк дегенди билесиңби? Банк деген эмне бул? Билбейм го. Банкка эмне сакталат? Банкка акча. Акча деген эмне? Акча деген акчада аталар туруп турат. Аталар? Ооба. Доллар деген эмне? Доллар деген көп акча. Ачакта деген ысы ата жүрөт. Ысы ата тартып турат. 10 сомдо ким сүрөт бар? 10 сомдо ата. Жөн турчу 10 сом деген тыйын да. 10 сомдо решка бар, анан деген айрол бар. 20 сомдун ичинде болсо бир Курманжан датка окшош бир эне турат. Ошо. 50 сомдо кимдин сүрөтү бар? Атанын. Атанын? Кимдин атасы ал? Эртең менен баштап кечке чейин канча сом акча болсо сага жакшы болмок эле? Күн сайын. 100. Эң көп акчаны ким берет? Атам. Канча берет? 100 сом, 200 сом, 500 сом. Охо. Апамбы? Бир күндөнбү? 50 сомдон. Эң көп канча акча чогулттуң эле? 1000 сом чогулттум эле, амысы велосипедим бузулуп калды, атам болсо велосипедке ремонт кылып 1000 сом иштетерди.
Атаң аккордеон менен ырдап көп акча табабы? Атамда акча жок. Апамда да жок. Кимде бар акчаны? Тайнымды тайтандар. Көп да. Бирок апам атама бербейт. Эң чоң акча кайсыл акча? 1 миллион. Эң кымбат, эң чоң акча кайсыл? 5000 сом. 5000 сом. 5000 сомдун өңү кандай болот, көрдүң беле? Ооба. Жашыл. Жашыл, э? А сен ошо 5000 сомду жолдон кетип барып таап алсаң эмне болот эле? Карыз деген эмне? Карыз ал бирдеме алганда акчаң жетпейт. Карыз дегенде берип туруңузчу десе жазып коет. Бир күндө карыз акчаны берип коет. Кредит деген эмне? Кредит билбейм. Кредит банктан алат, кайра төбөт. Азамат келе калды. Канча алат банктан? 15 же 12. Кайра канча төлөйт? Кайра 17 же 18. Эржан, Кыргызстанда кайсыл жумушта иштегендер көп акча табат? Телевизорго чыккандар. Эң көп акча тапкан адамдар кайсы жумушта иштейт? Үй оңдогон киши же тамак жасаган киши. Кыргызстанда кайсы кесипте иштегендерди көп акча табат? Президент. Азыр көп акча таап алсаң, сага биринчи не керек болуп атат? Мага деген чоң Lexus керек болуп атат. Шоколад же оюнчук же акча? Кайсысын аласың? Акчаны. Алтын кымбатпы же күмүш кымбатпы? Алтын. Алтын кымбатпы же машина кымбатпы? Алтын. Сен чоңойгондо ким болуп иштеп көп акча табасың? Тамак иштеп. Тамак жасаппы? Ооба. Ашпозчу болосуң, э? Ооба. Чоңойгондо ким болосуң? Ректор. Эмнеге самат болгуң келбейт? Мен бетүр болгондо тамат болом. Биле койчу бир. Биле койчу. На. Дайым кантип билесиң сен? Мен деген каражого билем. Ке кол көрөштүрүп көрөбүз. Жети качкын деген анекдотты билесизби? Анекдот. Жок каны. Сен билесиңби? Бир жети киши болуптур да, алар түрмөгө камалып коюшат экен да. Качып кетишет экен да. Кинг-Конг бизди катып алчу дейт экен да. Кинг-Конгго барыпчы. Анан экөөнү эки бутуна, экөөнү эки аягына, экөөнү эки калтырына, бирөөнү оозуна салып экен да. Кинг-Конгпу? Анан милиция Кинг-Конгго айтат экен да. Кинг-Конгду көрдүңбү десе, аларды көрдүм. Мен алар катып алчу дешти. Аларга мен монтим дегенде бирөө аягынан өлүп калат да. Алар монтип качышып кетет дегенде экөө өлүп калат, анан буттарында да өлүп калат да. Андан кийин оозуңдагы эмне десе, зочка деп чайнайт. Келе калды. Негизи адамдар акчаны эмне себептен жакшы көрөт? Бир текке алганга жакшы көрөт, машина, үй сатып алганга жакшы көрөт. Акча жакшыбы баарынан же адамгерчилик жакшыбы? Адамгерчилик. Эмнеге акча жакшы да? Акча жаман, адамгерчилик жакшы.
Адамзат тарыхында алгачкы акча таштан жасалгандыктан аны көтөрүп жүрүү абдан оор болгон. Байыркы мезгилде элдин көбү малды акча ордуна колдонушкан. Ооба, мисалы бир кой берип, анын ордуна бир мешок буудай алышкан. Анын артып калган акчасына мындай майда чүйдө момпос үй аркы берки алып алышкан да. Ал эми айрым өлкөлөрдө кантты же болбосо жана пилдин мурдундагы чоң сөөгү бар го, ошону акча катары колдонушкан. Достор, билесиңерби? Африкада акчанын ордуна балыкты колдонушкан. Ооба, туура. Ал эми бүгүнкү күндө ар бир өлкөнүн өзүнүн акча бирдиги бар экенин жакшы эле билебиз. Мисалы, Россияда рубль, Казакстанда теңге, Англияда фунт, Литвада лит, Японияда йен, Кытайда юань, Америкада доллар, Мексикада песо жана башка. Ал эми тигилже бул өлкөлөрдө жүргүзүлүп жаткан акчанын Жалпы аталышы? аталышы валюта деп жаңы эле Самат байкем айтты. Самат байке, бүгүн жол кереге 20 сом унутпаңыз, Унутуп калып бүгүн да маршрутка уят болбойн. 20 сом демекчи. Сен бая кичирээк кезиңдеги 20 сом эсиңдеби? Кайсы? Самат байке, барын буздуңуз. Акча гана. Кайдагы акча? Бир чемодан акча эмес. Чөндүктө бир тиын жок мына. Самат байке, 20 сом бериңиз. 20 сом? Кайсы 20 сом? Алды чемодандан 20 сом. Сиз өзүңүз айтпаңыз беле, кимде канча сом болсо ошонун чемоданга салабыз деп. Не күлөсүз? Аны мага апам берген, жол кире кыл деп. Ушул 20 сомдун үстүнө дагы 20 сом кошуп берсем эмне болот эле? Албетте балымызда калчу эмекмин. Анда бир балмуздак менден болсун. Мага чоңун алып бересиз, Самат байке. Бирок эфир бүткөндө. Макул. Жүр Кеттик. Бектурчик, дүйнө жүзүндө эң кичинекей акча кайсыл? Эң кичинекей акча бул 1 сом да. Жок, 1 сомдон да кичинекей акчалар бар. Мисалы, мен билгенден, менде бир маалымат бар. Коңшу эле өлкөлөрүбүздөн, Өзбекстанда, алардын суму биздин сомубуздан дагы аз, кичинекей болот. Мен мисалы Өзбекстанга бара турган болсом азыр, ал жакка барып алып миллионер болом. Эмнеге? Өзбекстанга барып 5000 сомду сумга которо турган болсоң, миллион сум болот. Бир чемодан акча болот. Түшүндүңбү? А сен жана 20 сом бар го? Ошону алмаштырып салсаң, момчу акча болот. Чын элеби? Ооба. Алар деген базарга баратканда баштык акча көтөрүп барып, базардан келатканда мүшөк менен акча көтөрүп келишет. А Бектур, негизи эң чоң акча кайсыл? Эң чоң акча бул 5000 сом да. Жок, 5000 сом эмес. 5000 сом деген чоң да. Аны бүктөсөң 100 сомго окшошуп атпайбы? Андан чоң акча жок? Жок, кандай түшүндүрсөң? Мындай. Дүйнө жүзүндө дейилчи. Дүйнө жүзүндө эң чоң акча кайсыл? Долларда. Долларды дагы башкарган акчачы кайсыл? Долларды башкарган акча Америка. Американын президенти Трамп да. Жок. Долларды дагы башкарган бул алтын болуп эсептелинет. Мына, мисалы, бай адамдар, бай өлкөлөр акчасын алтын менен сакташат. Себеп дегенде алтындын баасы эч качан түшпөйт. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Самат байке, аны жана таап алган акчаларды алтынга алмаштырып салбайлыбы? Таба элек жатып түшүнтпечи.
биринчи табалык. Достор, биз бүгүн акча тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Андыктан мен силерге банк тууралуу дагы айтып кетейин. Бул силерге керек болот. Мисалы, банктар эң алгач Европада пайда болгон. Европада 1539 жылы Неаполь деген банк ачылып, азыркы күнгө чейин ал банк иштеп келет. Кызык деген? Бектур, айтчы, дүйнө жүзүндө эң ишенимдүү банк азыркы учурда кайсыл? Бул Швейцария банкы да. Жок. Анда Россиян банкы. Жок. Анда Кыргызстан банкы. Ой, жок. Анан кайсы? Дүйнө жүзүндө эң ишенимдүү банк бул биздин чоң апалар. Эмнеге? Чоң апаларга акча каттырып койсоң, ушунчалык сонун кылып катып берет. Алар насыя дагы кошпойт. Анан дагы ал банктын эң жакшы жери акчаны бир гана пайдалуу иштерге гана берет. Болбосо бербейт. Бектур, азыр мындай кылбайлыкпы? Мына менин колумда акча, тыйын. Тыйындын бул жагы түшсө, 5 сом деген жагы түшсө, мен сага 20 сом кошуп берем жана 20 сомдун үстүнө. Макул. Ал эми бул жагы түшсө, мен сен башка бир жолу чертем. 20 сом кошуп бербейм. Макул. Сүйлөштүк, э? Yes! Эме сага. Ой, сонот бойку. 20 сом берип атпаймынбы эми? Баса берчи, көп сүйлөбөй. Эмне болуп атасың? Самат байке, мен ушул акча тууралуу бир макал билем. Айтып берейинби? 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун. Ой, мен деле билем. 1000 сом болгуча 1000 досуң болсун. Ой, Самат байке. Тамаша. Достор, силер болсо Баластан шоу программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн акча тууралуу сүйлөштүк. Достор, ата-энеңердин чөнтөгүндө көп акча болсун. Анан дагы кичинекей кезден баштап ата-энеңерден көп акча сурап көнбөгүлө, макулбу? Мындай жаман болот. Сиздер менен Самат байкем жана мен красавчик Бектур болдум. Эмки жумада көрүшкөнчө, достор. Жакшы калгыла. Самат байке, мен жана таап алган акча тууралуу ойлонуп атам да. Баса, сиз жана бир мешөктү акчадагычы досторуңуз акчаны түгөтүштүбү? Кинодонбу? Бектур, канча айтам, ал кино, жөн эле калп эле акчалар болчу. Ай, ушу Самат байке, сиз катып алсаңыз керек ошол акчаны.